Мындай нерселер деген нерсе биз барбызбы, сиздер барсыздарбы, Аллах субхана ва таала өзү билет. Жашпыз, биз жашайбыз деп биз айта албайбыз, эртең өлүп калабызбы бирси күнүбү. Ажал деген ар бирибиздин башыбызда дайым бар. Ошол себептен бир нерселер алып калсак деген үмүтүбүз бар. Эми бул жолу эле эмес, дагы көп эле жолу болор, Аллах насып кылса, бирок дайым чогула албайт экенбиз мындай. Шашылышчылык эле заман экен. Ошондой талап бар устаз, кичине бир ошол өткөн кеткенден кеп салып берсеңиз сонун болот экен. Аллага шүкүр. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, yaratgan jalpыбызды буга жолдо адаштырбай өзүгө тартып өзүгө жакын пенделердин катарына кошсун. Кыргызда жаман айтпай жакшы жок дейт бир макал бар. Жаманды баштан өткөн кыйынчылыкты эстебей, жакшылыктын кадыр баркына жетпейт дегенди түшүндүрүп, жаман айтпай жакшы жок. Ошол жамандык заман бул жараткандын тагдыры экен. Элибиздин башыга келди, көргүлүктү көрдү. Бул дагы ошол пенделик Алла Тааланын алдыда болгон сыноолордун бири. Алла Таала мусулман пендесини ар түрдүү ыкмалар менен сынап көрөт экен. Элибиздин башыга келген мына ушундай оор сыноолор 70 жыл дейликпи же 100 жыл дейликпи артта калды. Андан мурда өткөн алымдардын анан кийин ошолордон аман эсен калган илимдүүлөрдүн анча-мынча кепсүүлөрүн уккан жерибиз бар. Мына ошолордон азын-аулак айтып берсек, биз өзү мына жашыбыз алдыбызда 60 келип турат. Аман эсен болсо барарбыз. Ошонун 60 жылдын толугу эле баягы 70 жыл татартардык заман дейбизби, ошондо төрөлүп, ошондо чоңоюп, ошол эмелерди көрдүк. Мына аксакалдар да айтты, ошол динсиздик доор элибизди кандай бир кыйынчылыкка талкалап, өзгөчө аксакалдардын көзүнөн аккан жашыга чейин көрдүк. Алардын тилеги кайра өздөрү көрүп өткөн заман деңсек да, кайра баягы заман келет болду экен. Алардын доору эркиндик толук 100% Кудайга берилип, илими болобу, амалы болобу, ибадаты болобу, каалаган киши каалагандай аткарып, деги эле ошол мусулманчылык жашоонун даамын татып калган аксакалдар экен. Көрсөң, азыр аксакал айтып атпайбы, эмнеге эле ыйлайт деп таң калдым. Биз да ошол таң калганбыз, ошо аксакалдардын көзүнөн жашап, эми ошондой заман болот бекен. Анан биз ойлойт элек, булар ошо эле бир коммунизмде жашап келген окшойт десек, көрсө, ал мындай мусулман киши жалаң эле жеп, ичип, уктап жыргал жашоо эмес, руханий азыктан кур калгандык үчүн ыйлагандарын көргөнбүз да.
Andan arı oşol aksakaldardın aytıp bergeni misali Bolşevikler kelbesden orada jaşoonu aytışkanda köyle el aytotpa misali buzuydu mındayla eşigin jap altın kumuş oşonun içinde yaşayörçü açık alıp деген eşteke bolçu emes bizlerde ança mınçalardın ozundan çıkıp kalat emes mi? Oşondoy jaşoo bolgon. Bir-biri menen bir tuğanday ıntımak. Anan özgöçö ilimdүүлөрдү oturguzup alıp mayek kurup toluk ojol kimdin jöndömü kanday bolsa kээ bирөөлөр чечен аратыр кара сөз менен жеткирип айтып берсе элдин мокумун кандырып кээ бирлери акындык ыкмага салып төкмөлүк жолу менен шариатты толук жеткирип элге ушундай кызмат кылган азаматтар өткөн экен. Өзгөчө мисалы кыргыз элине биз Баткенде жашап, буягыбыз Тажикстан, капталыбызда Өзбекстан, кыскасын айтканда тажиктер, өзбектөр менен камыр-жумур жашап, ошол жердин суусун ичип, абасын бирге чоңойгон элбиз да. Анан тигилерден дагы ар бир элдин өзүнүн өзгөчөлүктөрүнү ошол башка элдин арасында жашап калганында сезет экенсиң. Анан баары эле топ кыргыз биригип алса, биринин өзүнүн өзгөчөлүгүн анча байкабайт экен. Биз ошол тажик өзбектөр менен маектешип калганда, алардын аксакалдары кыргыздарды ак сөөктөр деп айтчу да. Анан таң калчубуз да кантип ак сөөк. Бул ак сөөктөрдүн тукуму, ак сөөктөр деп анан өзгөчө биз окуган устаз ошол тажик элинин кулуну болуп бардык ошол жердеги жашаган элдин түшүнгөн киши катары бизге айтып, анан биз ошо суроо берчүбүз да. Мына аксакалдан уктум. Бул кыргыздар ак сөөктөр деп айтты. Кайсы жагда? Деп устазга суроо берсек, устаз жооп берди. Бул ак сөөктөр дегени булардын тукуму байыркы Угуз хандын тукуму болуп, ол Туаса Олия болуп дүйнөгө келген дейт. Шахым Ашрап кандай болуп келсе, ал да ошондой болуп келген. Анан ошондон тараган тукумдун ички дүйнөсү тап-таза болот экен да. Ошо ички дүйнөсү таза болгондуктан аны ак сөөктөр деп койду. Ичиде бир кыңыр кыйшык ой жаткан устаз айтчу, биздин туугандардын ичи ала болот. Анан өзгөчө башкача. Ошондуктан мен деп айтчу, жетим калдым атадан. Анан жаш мезгилде эң биринчи ошол колхоз уюшулуп, анан жаш балдарды өзөр экен, жакшы бирдемени өздөштүрөт экен. Анан ошол колхоздун башкармасы мени шофер машина, өкмөт машина Пальтопка деген биринчи машина чыккан го, ошого шофер кылып окутупту. Биринчи ошол райондо шофер болуп иштеген менмин дечү да. Анан эми ал ошол мезгилде укмуш бир
Tankalarla ekan da hazırkı emedeki lan kuzeningende kelgen. Şegaravadan başka işteki olgan mı sizler? Jalan Şegaravayda şu başkalarına bir kişi alan oşol başına gelip meni alan oşol menen az kırılıp yaşım ara oşol mezgilde andan keyin oşo az kırılıyla yaşım 30'dan aşıp kalktı deydi. Ben karasam 30'dan aşıp kettim mi? Koy. Emi men okuy koyayım. Koy musulmançılıkta okuyun özüm. Dep anan atası menen bir tuğan Rahmat Qarı degen 30 para qarını Kur'an'da jattagan bolgonda da 13 yaşında jattagan eken Kokon medresesinde. 13 yaşında qarı bolup anan keyin bolşevиктер kelgenden keyin medreselerde jap barынан aldı-aldıga kaçıp anan aman kalgаны ошо Rahmat Qarı kalgan. Anan bardım deydi. Bana үйрөтсөңүз desem deydi. Jogol dep aytты. Көзүмө көрүндү. Айтпагын андай сөздү. Үйрөтпөйм мен. Sen окубайсың, мен үйрөтпөйм. Үйрөтсөңүз мен жок. Көрсө, ошол дор өзүнүн баласыга дагы бирдеме үйрөткөнгө тыюу салынган доор экен да. Ал болсо бул атасы менен бир тууган. Анан кокус айтып коюп, мени кармап берет деген чочулоо менен такыр көмбөгөн дейт. Көмбөгөндөн кийин аялыма айттым, эми мен молдо издеп илим алганга Алла Таала ошондой өзүгө тарткан экен аны. Кетем, эгер макул болсоң, мен келгиче тур. Мына энемди кара. Болбосо ачык сүйлөшөлүк десе, сен келгиче мен карап отурат белем, мен дагы бирөөгө тийип алам. Бер жол. Мага эркек керек. Баягы тандап жүрүп алган аялым ошентип сүйүп алган. Мени де жок, сен кетчү болсоң ана кереги. Анан жообун бердим. Берип анан энемден батаны алып, жолуң ачык болсун, жараткан тилегиңди жеткирсин деп. Энем наразы болгон жок, мен картайганда таштап кетесиңби деген жок дейт. Ошону менен кеттим, угат элем дейт. Бул 56-жылы Бухарага барып. Бухарага барып, эме кылс окуганы келдим десе, кабыл албаптыр. Жаш өткөнсү калды да. Жаш өткөн. Анан экинчиден ал мезгилде жетатасы сүрүштүрүлөт экен. Тукумудан молду өткөн болсо эле, болду ал окууга кабыл болбойт экен. Кабыл албагандан кийин ошол Бухарада Мир Араб медресесинин шыпырчуулук кызматына жалдырап жүрүп кирдим дейт. Анан күндө шыпырам. Кирип чыгып сабак берген дамлалардын бирине менен акырын сүйлөшүп, эме кылса, бар эле жакындатпайт дейт, өзүгө жакындатпайт. Эч жакындатпайт. Анан менин эмемди бирөө түшүндү окшойт. Ушундай арманын айтыптыр. Окуган кезим мындай болду, анан ушундан бирден пайдаланам деп, ушун кызматка келдим. Десе, bunun oyu tüz ekenin aldamıla düşüngönleri tündü saat 2'den keyin makul oldu sabah berdim.
Tününde 2'den keyin sağa kalam deyip hiç kimge bildirgen emesmin. 6 ay ötkenden keyin KGB bilip kalktır deyip. Sen bu yerde bir ödün sağa alatkensin deyip çakırıp demeyiz. Yok sağa var. Tarınasını gel. Anan ustazga bildirdim deyip ustaz anan kündü almaştı. Başka almaştı. Oşantı bir yılga çeyin bir demeni üyrendim.